Борбордук шайлоо комиссиясынын бүгүнкү жыйынында 15 октябрдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы расмий жарыяланып, шайлоо өттү деп табылды. БШКнын төрайымы Нуржан Шайдылдабекова шайлоону өттү деп жарыялап, элди жаңы президенттүү болушу менен куттуктады. Расмий маалыматка караганда, президенттик шайлоодо КСДП партиясынан көрсөтүлгөн талапкер Сооронбай Жээнбеков 54% добуш менен жеңди. Өмүрбек Бабанов 33, Адахан Мадымаров 6% добуш алды. 12 000 киши барына каршы добуш берип, алар 0,73%ды түздү. Шайлоонун акыркы жыйынтыгы электрондук үкөктөр жана добуштар кол менен эсептөөнүн жыйынтыгына карап чыгарылган. Президенттик шайлоого жалпы шайлоочулардын 56% катышкан. Шайлоодон кийин республика боюнча 8 шайлоо тилкесинде добуштар жокко чыгарылды. Бирок ал жалпы жыйынтыкка таасир эткен жок. 15 октябрдагы президенттик шайлоодо 11 талапкер ат салышкан болчу.